بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бұл хадисті пайғамбарымыздың сахабаларынан Абу Зар деп Жундуб ибн Жунада деген, Аллах Тааладан разы болсын, жана Абу Абдурахман Муад ибн Жабал деген екі сахаба риваят қылады бұл хадисті. Мына ошол сахабалар, пайғамбарымыздың екі сахабалары ошол пайғамбарымыздан оқыған ошол хадистерди риваят қылады. Пайғамбарымыз саллаллаху ушундай деп айтты дейт: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Мына пайғамбар ушул сөздү айтты деп ушул сахабалар риваят кылат. Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи иттақиллаха хайфума кунт. Аллах Тааладан кайсыл жерде болсоң дагы, кайсыл убакта болсоң дагы Аллах Тааладан корк дейт. Пайгамбар саллаллаху бул хадисте Аллах Тааладан кайсыл жерде болсоң дагы, кайсыл убакта болсо дагы Аллах Тааладан корк, таквалык кылган. Андан кейін екінші осыяты пайғамбар салам күнөө иш кылгандан кийин күнөөнүн артынан ошол күнөөнү өчүрүп кете тургандай жакшы амал кыл. Пайгамбардын экинчи осыяты күнөөнү артынан күнөөнү өчүрүп кете тургандай сооп жакшы иш кылгының дейт. Андан кийин үчүнчү осыяты пайгамбар салам адамдар менен жакшы кулк мүнөздө мамиле кылган. Адамдар менен жакшы кулк мүнөздө мамиле кылган. Мына ушул хадисти хадис алымдарынан имам Тирмизи деген белгилүү алым имам Тирмизи өзүнүн китебинде келтирет. Жогоруда айтканда бул хадисти пайгамбардын ушул 3 сүйлөмдөн турган хадисин пайгамбардын сахабаларынын Абу Зар деген сахабасы жана Муаз деген сахабасы риваят кылган. Туурасы бул хадисти пайгамбардын сахабаларынан Абу Зар риваят кылган. Ушул Абу Зар риваят кылган пайгамбардан келген хадиси мына ушул туурасы. Бирок хадис илимине караганда бул хадис пайгамбардын бизге чейин келген жолдорунда, бири-биринен өткөрүп келген жолдорунда алсыздык бар. Бир канча жолдор менен келет бизге. Пайгамбарыбыздан бир канча жолдор менен келет бул хадис. Бирок ошол жолдордо бир аз алсыз бар. Бирок канткен күндө да имам Тирмизи бул хадис амал кылына турган хадис даражасына көтөрүлгөн дейт. Бирок бул хадистин мааниси башка хадистерде келген. Чүнүкү башка хадистерде туура пайгамбардан келген хадистерде ушул хадис келген. Демек бул хадис амал кылына турган пайгамбардан деп амал кылына турган хадис деп аламдар амал кылган. Бул маанисинен жана туура деп амал кылышкан. Бул хадиске кыскача токтолоордон алдын бул хадисти риваят кылган сахаба ким экен? Абу Зар. Зардын атасы деген ат менен таанылган. Арабтарда белгилүү, анткени баланчанын атасы деген ат менен атуу мындайча айткандай мактоого татыктуу болуп эсептелген. Мындайча жакшы болуп эсептелген. Баланчанын атасы деп кайрылган. Түздөн түз өзүнүн аты менен айта турган болсо, бул урмат сыйды билдирген эмес. Эгерде баланчанын атасы деп кайрылса, бул урмат сыйды билдирген. Бул урмат сыйды билдирген. Мурун кыргыздарда да ошондой адат болгон экен. Баланчанын атасы, баланчанын апасы деген урмат сый болгон. Бирок кийинки убактарда бул жок болуп кетти дейт. Болбосо мурун көбүнчө ушундай колдонгон дейт. Анткени арабтарда мурунтан жана азыркы күнгө чейин ушундай да. Баланчанын атасы деп кайрылган бул урмат сыйга. Урмат сыйды көрсөткөн болуп эсептелет. Өзүнүн атын түздөн түз айтканга караганда. Бирок ошол сахабанын өзүнүн аты Жундуб болгон. Атасынын аты Жунада деген. Бул сахаба исламдагы орду чоң сахабалардын бири. Исламдагы орду чоң сахабалардын бири. Жана пайгамбарыбызга эң жакын сахабалардын бири. Улуу сахабалардын бири. Исламды биринчилерден кабыл болгон сахабалардын бири. Кээ риwayatта бул сахаба пайгамбарыбыз келгенден кийин, пайгамбар болуп келгенден кийин исламды 5-чи адам болуп кабыл алган сахаба болгон. Исламды 5-чи кабыл алган сахабалардын бири болгон. Өзү Гыфар деген уруудан болгон, Меккенин сыртында. Бул пайгамбарыбыз пайгамбар болуп келгенден кийин исламды кабыл алып, андан кийин пайгамбарыбыз бул сахабаны өзүнүн коомуна жөнөткөн.
ошол жакта бол деп. Ошол жакта дават кылып жүргөн. Кийин пайгамбарыбыз 13 жыл Меккеде дават кылып, андан кийин Мадинага көчкөн кезде бул дагы Абу Зар сахаба каяка көчүп барган экен? Пайгамбарыбыздын артынан Мадинага көчүп барган. Ошондон баштап пайгамбарыбыздын жанынан чыккан эмес. Мейли үйүндө болсун, мейли сапарда болсун, пайгамбарыбыздын жанынан чыккан эмес. Бул сахаба бир канча сыпаттар менен белгилүү сахаба болгон. Илими менен белгилүү болгон. Жана чынчылдыгы менен, жана такубалыгы менен сахабалардын арасында белгилүү сахаба болгон. Ошондой эле пайгамбарыбыз өткөндөн кийин көптөгөн согуштарга катышкан. Абу Бакырдын убагында пайгамбарыбыз өткөндө Абу Бакыр мусулмандардын падышасы болуп келет. Андан кийин Умар келет, андан кийин Усман келет. Мына ошол Усман радыйаллаху анху убагында падышачылыгында каза болгон. Хижрийдин ошондо 31-жылы. Мындайча айтканда пайгамбарыбыз Меккеден Мадинага көчүп кеткен жылдын баштап эсептесек 31 жылдан кийин болгон экен, каза болгон. 31 жылдан кийин каза болгон. Пайгамбарыбыз бул сахабаны ушунчалык жакшы көргөн. Анан пайгамбарыбыз ушул сахаба кайрылып жеке өзүнө осуят кылган. Пайгамбар айткан: "Эй Абу Зар, мен сага өзүмө жакшы көргөн нерсени сага дагы жакшы көрөм" деген пайгамбарыбыз. Мен сени билем дегенде сен эч убакта эки адамга башчы болбо деген. Эки адамга болсо дагы башчы болбо деген. Анткени пайгамбарыбыз бул башчылыкка жарабай тургандыгын билген. Башчы болуу сыпат сенде болбойт, жок деген. Эки адам болсо да башчы болбо деген. Жана жетимдердин байлыгына дагы колуң алба деген. Көзөмөл кылуучу болбо деген. Ушундай осуят кылган. Пайгамбар ушунчалык жакшы көргөн. Абу Бакырдын убагында, Умар, кийин сахабалардын убагында падышачылыгында сахабаларга өтө көп насаат кылган. Ошолордун убагында дагы Абу Бакыр бар кезде дагы, Умар, Усмандар бар кезде дагы элге илим үйрөтүп фатва берген. Илимдүү сахаба болгон. Кийин бул сахаба 31-жылы, Хижридин 31-жылы кайтыш болгон кезде бул сахабага ким жаназасын окуган экен? Абдулла ибн Мас'уд улуу сахаба ушул жаназасын окуган. Андан кийин бул сахаба көптөгөн хадистерди пайгамбарыбыздан бизге риваят кылган. Ошол имам Бухари менен эле имам Муслимдин жыйнактар хадис жыйнактар китебинде эле бул сахабадан 281 хадис келген. Ал эми башка алымдар хадистердин жыйнагында да көп хадистери келген. Мына ушул Абу Зардын риваят кылган хадистеринин бири мына ушул хадис пайгамбарыбыз. Бул хадис ушул хадистин исламдагы орду тууралуу алымдар бир канча сөздөрдү айткан. Көп сөздөрдү айткан. Мына ушул сөздөрдүн биринде Ибн Хаджар аль-Хайтами деген Аллах таала рахмат кылсын алым айтат. Бул шариаттагы бардык диндеги бардык өкүмдөрдү өз ичине камтыган хадистердин бири. Анткени шариаттагы өкүмдөрдүн бардыгы эки нерседен чыкпайт дейт. Аллах таала буйрук кылган нерсе жана тыюу кылган нерсе. Мына ушул Аллах таала буйрук кылган нерсе да, тыюу салган нерсе дагы ушул хадисте айтылган. Бул хадис исламдын бардыгын өз ичинде камтыган дейт. Жана кандай эле биз өткөн Жибрилдин хадиси туурабы? Ошол Жибрилдин хадиси сыяктуу эле исламдын бардыгын өз ичине камтыган хадистердин бири. Ошондой эле алымдардын бири бул хадис бардык диндеги өзөгүн өз ичине камтыган хадистердин бири. Ошондой эле бул дүйнөнүн дагы акыреттин дагы жакшылыгын өз ичине камтыган хадистердин бири. Ошондой эле бул хадисте адамдын мойнунда, ар бир адамдын мойнунда эки чоң милдет бар. Адамдын мойнунда эки чоң милдет бар. Бири Аллах таалага болгон милдети, Аллахтын акысын бериш керек адам. Ошондой эле адамдар, ар бир адам өзүнөн башка жалпы адамдарга болгон милдети бар. Мына ушул эки чоң милдеттен ушул хадисте айтылган. Бул хадиске кыскача токтоло турган болсок, бул хадисте пайгамбар салам баштаган кезде эле пайгамбар салам бул хадисте Аллах тааладан кайсыл жерде болсоң дагы, кайсыл учурда болсо дагы Аллах тааладан такыбалык кылып кок дейт. Андан кийин күнөө иш кылгандан кийин аны өчүрө турган
жакшы сооп иш кыл дейт. Андан кийин адамдар менен жакшы кул мүнөздө мамиле кыл дейт. Бул жерде 3 чоң маселе келген. Бул хадисте 3 чоң маселе келген. Жогоруда алымдар айткандай, адамдын мойнундагы 2 чоң милдет бар дегенбиз, туурабы? Ошол милдеттин бири Аллах Таалага болгон, Аллахтын акысын бериш керек. Андан кийин экинчи адамдардын акысын бериш керек. Ошол адамдардын акысы мойнунда турат. Аллахтын акысы мойнунда турат жана адамдардын акысы мойнунда. Муну ушул экөө тең ушул хадисте айтылган. Биринчиси Аллах Таалага болгон акы кайсыл экен? Мойнундагы, адамдын мойнундагы. Акылардын эң негизгиси өзөгү бул Аллах Тааладан такыбалык, Аллах Тааладан коркуу. Жана күнөө кылгандан кийин мына ошол күнөөнү өчүрө турган амал. Ал эми адамдарга болгон акы кайсыл экен? Адамдар менен жакшы кыл мүнөздө мамиле. Мына ушул 2 чоң келген. Кээ бир алымдар айтат 3 милдет айтылган дейт. 3 милдет. Бири адамдарга Аллах Таалага болгон милдет, экинчиси адамдын өзүнө болгон милдети, өзү менен болгон. Үчүнчүсү адамдар менен болгон. Биринчиси Аллах Таалага болгон, Аллах Тааладан такыбалык кылуу, коркуу. Ал эми такыбалык эмне экенин өтөбүз. Экинчиси өзү менен болгон милдет. Адам күнөө жасаганда эмне кылыш керек экен? Кечире турган тооба, жакшы амалдар. Анан адамдарга болгон милдети, адамдар менен жакшы кул мүнөздө мамиле кылыш керек. Ушул 3 милдет келген. Эми бул хадиске кыскача бурула турган болсок, бул хадисте жогоруда айткандай пайгамбарыбыз баштаганда эмне кылды? Аллах Тааладан кайсыл жерде болсоң дагы, кайсыл убакта болсоң дагы такыбалык кыл деди. Ал эми араб тилинде такыбалык деген сөздүн маанисине токтолобуз. Такыбалык деген кыскача айтканда көп деген алымдар маанилерди айткан. Такыбалык деген өзү араб тилинде коргонуу деген, сактануу деген маанини билдирет. Коргонуу жана сактануу деген маани. Эмнеден коргонуу, эмнеден сактануу? Адам баласы эң бардыгынан дагы эң чоң корккон нерсесинен сактаныш керек. Бардык корккон нерсесинен сактаныш керек. Бирок кантип сактанат дегенде, Аллах Таала жана пайгамбары буйругандай көрсөткөн жол менен сактанат. Өз билемдик менен эмес, Аллах Таала жана пайгамбары көрсөткөн жол менен сактанат. Бул деген Аллахтын дини менен, шариаты менен сактанат. Эмнеден сактанат? Эң чоң адамдын корккон нерсеси кайсы? Кимден коркот? Аллахтан, Аллахтын каарынан, Аллахтын азабынан, Аллахтын ачуунан, тозогунан коркот. Эң чоң коркунуч мына ушул. Демек бул коркунучтан биз кантип сактанышыбыз керек экен? Аллах Таала көрсөткөндөй, айткандай, пайгамбары көрсөткөндөй коркушубуз керек. Бул деген сөз, демек биз Аллах Тааланын азабынан, Аллах Тааланын ачуунан, Аллах Тааланын каарынан, Аллах Тааланын каргышынан, тозогунан кантип коргонот экенбиз? Аллах Тааланын буйруган буйруктарын аткаруу менен жана тыйган нерсесинен тыйылуу менен. Аны кантип аткарабыз дегенде, пайгамбары көрсөткөндөй. Ошол буйруктарды Аллах Тааланын пайгамбары көрсөткөндөй аткаруу менен, ошол тыйылган нерселерден тыйылганда кантип тыйылабыз? Пайгамбары көрсөткөндөй. Демек, негизинен бир сөз менен айтканда, такыбалык деген сөз бул Аллах Тааланын буйругун аткаруу жана тыйган нерсесин тыйыруу болуп эсептелет. Демек, мына ушул такыбалыкты пайгамбар саллаллаху алейхи кайсыл жерде болсо дагы аткарган. Кайсыл жерде болбосоң дагы жана кайсыл учурда болбосоң дагы. Анткени бул берде пайгамбар саллаллаху алейхи такыбалык кылууга буйруду, туурабы? Демек, бул буйрук такыбалыкка буйрукту эң биринчи буйрук. Бул буйрук менен ким буйруган экен? Аллах Таала буйруган. Куранда Аллах Таала көп жерде такыбалык кылууга буйруган. Аллах Таала жалпы адамзаттын бардыгын такыбалык кылууга буйруган, ошондой жеке дагы буйрук кылган. Бул буйрук менен Аллах Таала эч кимди бөлгөн эмес, бардыгын буйруган. Жөнөкөй адамдарды да, пайгамбарларды да буйруган. Бардыгын буйруган. Ошондой эле Аллах Таала Куранда айткандай, силердин мурунку китеп ээлерин дагы жана силерди дагы Аллах Таала эмне менен буйрун дейт? Осуят кылдым дейт. Такыбалык, Аллах Тааладан такыбалык кылууга осуят кылдым. Бул осуят Аллах Тааланын осуяты жана буйругу. Демек, такыбалык деген ошол Аллах Тааланын буйругун аткаруу жана тыйган нерсесинен тыйылуу деген сөз.
Ошондой эле пайгамбарыбыз да кайсы жерде болбосун, кандай чогулушта болбосун, баштаганда эле биринчи осуяты кандай болгон экен? Аллах Таала таквалык кылууга осуят кылган. Ошого чакырган, ошого буйруган. Жада калса пайгамбарыбыз бир согушка аскер жөнөтүп атса дагы, аскердин башчысына дагы ушул осуятты кылган. Таквалык кылууга буйруган. Демек, таквалыкты кайсыл жерде кылса болот, кайсыл жерде кылса болбойт. Бир учурда кылып, кайсыл учурда кылбай койсо болобу? Жок. Таквалык дайыма кайсыл жерде болбосун, мейли үйүңдө бол, мейли көчөдө бол, мейли өзүң жалгыз бол, мейли элдер менен бол, мейли кечинде болсун, мейли күндүз болсун, кайсыл жерде болгонун Аллах Тааланын таквалык кыл. Анткени Аллах Таала эмне кылат? Көрүп турат. Аллах Таала баардыгын көрүп турат жана баардыгын угуп билип турат. Аллах Тааладан эч нерсени жашыруу мүмкүн эмес. Ошон үчүн кайсыл жерде болгонуң Аллах Тааладан таквалык. Кайсыл учурда болгонуң, мейли жашыңда болобу, карлыгыңда болобу, жыргалчылыкта болобу, капачылыкта болобу, жакшылыкта болобу, жамандыкта болобу, мейли оңойчулукта болобу, жеңилчиликте болобу, мейли кыйынчылыкта болобу, мейли бир бай убакта болосуң, кедей болосуңбу, кандай учур болбосун, Аллах Тааладан эмне кылган? Таквалык. Андан кийин келе пайгамбарыбыздын осуяты. Демек, адам баласы сөзсүз түрдө эмне кылат экен? Ката кетирет. Канчалык таквалыкка аракет кылбасын, баары адам баласы эмне экен? Күнөө кылат, ката кетирет. Анткени Аллах Таала ошондой кылып жараткан. Анткени пайгамбарыбыз баардык адам атанын балдарын баардыгы эмне деген? Адам баардыгы ката кетирүүчү деген. Бирок алардын эң жакшысы ким деген? Тооба кылуучулар деген. Демек, адам баласы сөз түрдө ката кетирет. Аллах Таала дагы жана пайгамбарыбыз дагы айтканы, Аллах Тааладан күчүңөр жетишинче таквалык кылгыла. Ошондой эле пайгамбарыбыз мен эмне буйрукту кылган болсом аткаргыла, эмнеден тыюу салган болсом тыйылгыла, күчүңөр жетишинче. Болгон аракетиңер. Эгерде адам бала сөз түрдө ката кетирип күнөө кылганда, ага пайгамбарыбыз эмне деп осуят кылды? Эгер күнөө кыла турган болсоң, аркасын эмне кыл дейт? Аны өчүрө турган жакшылык кыл дейт. Аны өчүрө турган жакшылык кыл. Демек, биз билдик, күнөөнү эмне өчүрөт экен? Жакшылык. Бул жердеги жакшылык, күнөөнү өчүрө турган жакшылык деген эмне дегенде алымдар айтат, кээ бир алымдар. Бул жердеги пайгамбарыбыз айткан күнөөнү өчүрө турган жакшылык дегенден максат бул тооба дейт. Тооба дейт. Адам баласы күнөө кылары менен кайра эмне? Тооба кылсын. Аллах Таалага тооба кылып, Аллах Тааладан тооба деген сөз арабтардын сөзүндө артка кайтуу деген сөз. Күнөө кылгандан кийин кайра эмне? Артка кайтганда. Аны таштап, ошого өкүнүп, кылган күнөөңө өкүнүп, ага барбай, артка кайра жакшы мурунку абалыңа кайтышың керек. Күнөөдө жүрө бербей. Мына ушул тооба деген арабтардын сөзүндө артка кайтуу дегенди билдирет. Демек, ошол кылган күнөөнү өкүнүп, экинчи ага барбай, жүрөгүнүн ушундай чечим чыгарып, күнөөнү токтотуп, артка кайтып өкүнсө, мына Аллах Таалага кайтуу деген сөз. Тооба деген Аллахка кайтуу кайра. Күнөөдөн кайра Аллахка кайтуу. Демек, Аллахка кайтып, Аллахка кайтканда кечирим сурап кайтуу да, Аллах Тааладан кечирим сурап кайтуу, мына ушул тооба. Мына ушул бул жердеги жакшылыктан максат ушул тооба. Анткени тооба баардык күнөөнү эмне кылат экен? Өчүрөт. Чоң күнөөнү дагы. Бул жердеги максат ушул тооба дейт. Ал эми ошондой эле кээ бир алымдар жок дейт. Бул жердеги максат тооба эмес, жакшы амалдар дагы. Жакшы амалдар дагы эмне кылат экен? Күнөөнү өчүрөт дейт. Анткени Аллах Таала Куранда иннал хасанат юдхибна сайyiat деп Аллах Таала Куранда ачык айткан. Жакшы амалдар күнөөлөрдү өчүрөт деген Куранда айткан. Ошондой эле пайгамбарыбыздын көп деген хадистерде, башка хадистерде келтирет. Көп деген жакшы амалдар күнөөлөрдү эмне кылат экен? Кечирет. Мына ошол сыяктуу мисалы, жакшы амалдарда даарат. Пайгамбарыбыз хадисте айткандай, кимде ким дааратты толук жакшылап алса дейт. Даарат жакшы толук кылып алса дейт. Күнөөлөрдүн баардыгы денесинен агып чыгат. Жада калса тырмагынын астынан дагы агып жүрөт. Ошондой эле пайгамбарыбыз намаз силерге дин алдыңардан
үйүңөрдүн алдында bir дария суу агып турса дейт. Силер күнүнө 5 мал жуунсаңар дейт. Силердин денеңерде кир калабы дегенде жок деген. Ошол сыяктуу 5 убакыт намаз да ошондой. Ким 5 убакыт намаз окуса, анда күнөө кылат. Ошондой эле пайгамбарыбыз ар бир намаздын ортосунда болгон күнөө каталарды экинчи намаз келип өчүрүп турат деген. Бул кичине күнөөлөрдү, чоң күнөөлөрдөн башкасы. Ошондой эле пайгамбарыбыз бир хадисте силердиги күнөөңөрдү өчүрө турган, бейиштеги даражаңарды көтөрө турган бир амалды көрсөтөйүнбү, айтайынбы дегенде, сахабалар ооба деген. Дегенде пайгамбарыбыз айтат, биринчиси дааратты жакшылап алуу. Ким дааратты жакшылап алса, кээ бир учурда болот, кээ бири дааратты толук алгысы келбей турган убак болот да. Көбүнчө бул суук убакта, күн суук убакта адамдар толук дааратты мүчөлөрүн жуугусу келбей калат. Каалабай турса дагы, үшүппү, ооруп, каалабай турса дагы дааратты толук алса дейт. Ошондой эле ушул амал. Ошондой эле мечитке каттоо. Дайыма мечитке көп каттаган, анан намазды күтүп мечитте отурган, мына ушулар эмне кылат экен? Күнөөлөрдү өчүрөт ушул амалдар. Жана бейиштеги даражаны эмне кылат дейт? Көтөрөт. Ошондой эле пайгамбарыбыз башка бир хадисте ким үйүнөн дааратты толук алып мечитке намазга чыкса, башка ниети жок, бир гана намаз окуйм деп мечитке чыкса, үйүнөн бир кадам чыктаганда, оң бутун кадамын таштаганда, Аллах Таала ошол бир кадам чыктаганда бейиштеги даражасын бир даража көтөрөт. Экинчи сол бутун таштаганда бир күнөөсүн кечирет. Ар бир кадам таштаган сайын. Ошондой эле орозо. Кимде ким Рамазан айы келип келгенде орозону иман менен жана сообун үмүт кылып орозону кармаган болсо, анын өткөн күнөөлөрүн Аллах кечирет. Ошол сыяктуу эле умра, ажылык, пайгамбарыбыз орозодон орозо, намаздан намаз, жумадан жума, умрадан умра, ажылыктан ажылык ортосундагы кылган сайын күнөөлөрдү эмне кылып турат экен? Өчүрүп турат. Демек, бул хадисте бир гана тооба эл эмес, жакшы амалдардан эмне кылат экен? Күнөөлөрдү кечирет. Бирок жакшы амалдар кайсы күнөөлөрдү кечирет дегенде, кээ бир алымдар айтат, кээ бир жакшы амалдар чоң күнөөнү да кичине күнөөнү да кечирет. Бирок кээ бир алымдар жок, бул жакшы амалдардын баардыгы бир гана кичине күнөөлөрдү кечирет. Ал эми чоң күнөөнү бир гана эмне менен кечирилет дейт? Тооба менен гана кечирилет. Тооба менен гана кечирилет, чоң күнөө. Ал эми бул хадисте айткандай, күнөө кылгандан аркасынан аны өчүрө турган жакшы амал кыл дейт. Жакшы амал кыл. Демек, ошол бир адам күнөө кылгандан артынан заматта эле бир жакшы амалды кылганда, ошол адам ошол күнөөсүн кечириш ниетинде жакшы амал кылыш керекпи, шартпы? Же аны ниет кылбаса деле ошол кылган жакшы амалдар баягы күнөөнү кечирип кете береби дейт. Мисалы түшүнүктүү болуп, бир адам күнөө кылды. Күнөө кылган артынан жакшы амал кылыш керек да аны өчүрүш үчүн. Ошол жакшы амал кылып атканда ошол күнөөнү өчүрүш үчүн ниет кылыш керекпи, шартпы? Же аны ниет кылбаса деле баягы кылган амалы, жакшы амалы баягы күнөөнү кечирип кете береби? Туурасы ниет кылбаса дагы өчүрүп кетет. Ниет кылбаса да. Бирок жакшысы ниет кылганы. Жакшысы кандай экен? Ниет кылганы ушул толук жакшы болсун. Ал эми ниет кылбаса дагы ал жакшы амалдар өчүрөт. Анткени күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз бир сахаба келип мен күнөө иш кылдым дейт. Чочун эле бир аялга жолоп койдум. Мен зина кылган жокмун дейт. Аны менен эчтеке кылган өөп койдум дейт да. Ушундай. Анан пайгамбарыбыз сен бүгүн биз менен намаз окудуңбу жамаат менен? Баамдат дегенде ооба дейт. Ошол күнөөнү кечирет. Түшүнүктүүбү? Демек, ошондой эле аятта жалпы айткан. Жакшы амалдардын баардыгы күнөөлөрдү эмне кылат деген? Кечирет. Бирок жакшысы ниет кылганы жакшыраак. Ошон үчүн сахабалар дагы кандай гана күнөө кылбасын, артынан заматта эмне кылган экен? Жакшы амал. Мындай сахабалардан көп келет. Кээ бирлери бир күнөө иш кылса барып туруп кулдар болгонда, кулдарын эркиндикке чыгарып жүргөн. Же болбосо базардан бир кул алып туруп эркиндикке чыгарып жүргөн. Андан кийин пайгамбарыбыздын 3-чү осуяты кайсыл экен? Адамдар менен
жакшы мүнөздүү адамдар менен жакшы кулк мүнөздүү. Демек, жакшы кулк мүнөз деген эмне? Жакшы кулк мүнөз эмне дегенде алымдар бир канча сөздөрдү айткан. Бирок негизгиси өзөгүн айтайын мен. Калган баары ушул нерсеге келет. Жакшы кулк мүнөз деген негизинен 3-4 нерседен турат. Мына ушул негиз болуп өзөгү да мындайча айтканда. Биринчиси адамдарга жамандык кылба. Адамдарга сенин зыяның тийбесин. Экинчиси адамдарга жакшылык кыл. Үчүнчүсү адамдар сага зыян берсе ага эмне кыл? Сабыр кыл. Жана адамдарга дайыма жолукканда жакшы мындайча айтканда жылмаюу менен жолук. Жакшы түз менен. Аларды жаман көрүп же менен эмес, көңүлүң ачык абалда жолук мындайча айтканда. Жылмаюу менен. Анткени пайгамбарыбыз мусулман бир тууганыңа да жылмаюу бул эмне деген? Садака деген. Мына ушул үч нерсе. Эң төмөнү кулк мүнөздүн эң төмөнү эмне экен? Сенин эч кимге зыяның тийбеш керек. Бирөөгө жакшылык кыла албасаң дагы эмне кылгының? Зыяныңды бербе. Мына ушул зыяныңды бербегениң бул кулк мүнөздүн несі экен? Эң төмөнү болуп эсептелет. Андан кийин бирөөгө жакшылык кылуу. Андан кийин экен? Сага бирөө жамандык кылса дагы ага эмне? Сабыр кылуу. Ошон үчүн Аллах Таала ушул адамдарды үчүнчү даражадагыны Аллах Таала мактаган Куранда. Өздөрүнүн ачуу келгенде да эмне кылган? Чачуун жутуп, сабыр кылып, адамдарды кечирип коюш деп Аллах Таала Куранда мактаган. Ошондой эле хадисте пайгамбар кимде ким бирөө ага зыян кылса, андан өч алганга күчү жетет да. Күчү жетет, өч алып койгонго күчү жетет. Бирок ошодон өч албай койсо, сабыр кылып койсо, Аллах Таала кыямат күнү ошол адамды адамдардын көзүнчө баардыгынча бейиштеги дайындалган хорул айындардан, аялдардан каалаганын тандап алат. Демек, жакшы кулк мүнөз бул пайгамбарлардын сыпаты болгон. Жакшы кулк мүнөздө эң өйдөдө кимдер турат экен? Пайгамбар. Баардыгы ким экен? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Эң жогорку кулк мүнөздүн ээси пайгамбар. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда сен улуу кулк мүнөздүн ээсисиң деп пайгамбар. Ошондой эле пайгамбар айтат, мен кулк мүнөздүн, жакшы кулк мүнөздүн туу чокусуна жеткириш үчүн жөнөтүлгөм дейт Аллах. Ошондой эле пайгамбар айтат, силердин эң жакшыңар үй бүлөңөргө жакшы мамиле, кулк мүнөздө жакшы мамиле кылганыңар, ал эми силердин эң жакшыңар бул мен. Үй бүлөсүн жакшы мамиле кылган. Ошондой эле Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү кандай эле десе, пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү Куран эле. Адамдардын арасындагы басып жүргөн Куран эле. Пайгамбарыбыздын жанындагы эң улуу сахабалардын бири Анас, Аллах Тааланан ыраазы болсун деп, жаш кезинде пайгамбар салламга апасы келип таштап кеткен. Сага кызмат кылсын. 10 жыл пайгамбарыбыз өткүчөктү 10 жыл кызмат кылган. Пайгамбарыбызга келген кезде 10 жаштын тегерегиндеги бала болгон. Пайгамбарыбыз өткөндө канча жашта болгон экен? 20 жашта болгон. 10 жаштагы жаш бала элестет. Пайгамбарыбызга келгенде ошол пайгамбарыбыз өткөндөн кийин айтат Анас. Мен пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылдым. Жанымдан чыкпай. Мага бир дагы уф деген сөздү айткан жок дейт. 10 жылдын ичинде. Мага бир да жолу бир нерсени кылып койсом, эмнеге мындай кылдың деген жок. Бир нерсени кылбай койсом, эмне үчүн кылган жоксуң деп да айтканбыз. Шунчалык пайгамбарыбыз кулк мүнөздүн эң жогорку даражасында. Ошон үчүн пайгамбар айтат, таразы кыяматтагы эң оор амалдардын бири бул эң жакшы кулк мүнөз деген. Ошондой эле пайгамбар салламдан сураганда, сага эң жакын кыяматта ким болот дегенде бейиште, силердин кулк мүнөзүңөрдүн эң жакшысы мага жакын болот деген. Силердин эң жакшыңар кулк мүнөздүн эң жакшысы. Ал эми кулк мүнөздүн бул сыпат туурабы, адамдардагы болгон сыпат. Бул сыпат кандай сыпат? Буну Аллах Таала берген, жараткан сыпат болобу ар бир адамда? Же буну бир үйрөнүп, аракеттенип, тажрыйба менен келе турган сыпатпы?
Бул сыпат эки түрлүү болот. Биринчи, Аллах Таала тараптан берилген сыпат болот. Аллах Таала жаратканда ошондой сыпатты берет. Кээ бир адамдар. Бул сыпатты аракет кылса дагы болот. Бул сыпатты эмне кылат экен? Аракет кылса дагы болот. Анткени пайгамбарыбыздын убагында Ашша Абдыкайыс деген сахаба болгон да. Ошого пайгамбар салам кайрылып айтат: "Сенде бир эки кулк мүнөз бар" деген да. Ошол Аллах Таала жакшы көргөн эки кулк мүнөз бар сенде. Мына ошол эки кулк мүнөздү Аллах Таала жакшы көрөт дейт да. Ошол экөө сенде бар дейт. Кайсыл десе пайгамбар салам ал-хилм вал ана, хилм деп жумшактык, боорукерлик, жумшактык, анан ал-ана деп шашпастык, токтоолук. Ошол эки жакшы сыпат бар сенде. Ошону Аллах Таала жакшы көрөт. Ошондо баягы сахаба айтат: "Аллахтын элчиси, бул эки сыпатты Аллах Таала мага жаратканбы, бергенби? Же мен ушуга жеткенминби?" десе, пайгамбар салам: "Жок, буну Аллах Таала сага жараткан, шуну берген" десе, анан айтат: "Аллага шүгүр, Аллахка мактоолор болсун. Өзү жакшы көргөн сыпатты мага берген" деди. Аллах Таала өзү жакшы көргөн сыпатты мага берген. Демек, бул сыпатты Аллах Таала кээ бирлерине ушундай кылып берет, жаратканда эле берет. Ал эми кээ бирлери бул сыпатты аракет кылып үйрөнсө дагы эмне болот экен? Болот. Демек, жогоруда айткандай бул хадисте негизги 3 чоң маселе келген. Аллах Тааладан болгон таквалык жана күнөө кылганда анын артынан заматтан өчүрө турган жакшылык кылуу жана адамдар менен жакшы кулк мүнөздү. Демек, жанагы хадисте айткандай, айтып атпайбы пайгамбар салам? Күнөөнү өчүрө турган жакшы амал кыл деп, туурабы? Демек, ошол күнөө, ошол жакшы амал күнөөнү кайсы жерден өчүрөт? Каердеги күнөөнү өчүрөт? Эки жерден өчүрөт. Биринчи периштелер жазса, күнөө жазылгандан кийин Аллах Таала эки ийинде койгон эки периште бар, туурабы? Бирөөсү соопту жасат, бирөө күнөөнү жасат. Ошол күнөөнү жазгандагы периштенин китеби. Бул китеп өзүмдүн китебим. Эртең Аллахтын алдында бул китепти алат баардык. Эгер жакшы күнөөсү сообу көп болсо, Аллах Таала кайсы китебин берет экен? Китебин каяктан берет экен? Оң жактан берет. Оң колуна берет же оң жактан берет? Эгер күнөөсү көп боло турган болсо, Аллах Таала ал китебин каяктан берет экен? Сол. Ошондо адам баласы Куранда айткандай, Аллах Таала адам айтат: "Мен бүттүм" дейт. Эч бир нерсе калбаптыр. Чоңу да, кичине эч бир нерсе калбай, баары жазылып турган дейт. Таң калат. Баары жазылып. Мына ошол жазылган китептен эмне кылат экен? Күнөө өчүрүлөт. Дагы бир чоң нерсе бар, өчүрүлө турган жер бар. Бул адамдын өзүнө байланыштуу, жүрөктөн өзү. Анткени пайгамбар салам айтпадыбы? Ар бир адам күнөө кылган сайын ал жүрөккө эмне болот деген? Каратак болот деген. Ар бир күнөө жүрөккө каратак болуп жазыла берет. Анан барып туруп баягы жүрөк кап-кара болуп калгандан кийин болду, ал жүрөк эч бир жакшылыкты көрбөй калат. Жакшылык жүрөккө кирбей калат. Ошо менен динден чыккан капыр абалында же күнөөкөр абалында өлөт. Жакшы амал. Бир жүрөк бар, жакшы амал кылган сайын Аллах Таала жүрөгү баягы ак-так болуп, кап аягын ап-апак болуп калат. Ап-апак болуп калгандан ага эч бир күнөө эмне таасир бербей калат. Демек, жакшы иштерди, амалдарды кылгандан кийин күнөө каерден өчүрүлөт экен? Биринчи жүрөктөн өчүрүлөт, адамдын жүрөгүнөн кетет. Экинчиси периштелердин китебинен өчүрүлөт. Демек, жогорудагы алымдар айткандай, бул хадис улуу хадистердин бири. Бардык исламдын өзөгүн, негизин өз ичине камтыган хадистердин бири. Аллах Таала баарыбызды жакшы сөздөрдү угуучулардан кылсын. Андан кийин ага амал кылуучулардан кылсын. Аллах Таала баарыбызды туура нерсени туура көрсөтүп, туура жолду жүрүүнү насип кылган болсун. Аллах Таала баарыбызга туура эмес нерсени туура эмес көрсөтүп, туура эмес нерседен Аллах Таала баарыбызды алыс кылган болсун. Ва ахири даъвана алхамдулиллахи